Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Ички иштер министрлиги жана аймактык өкүлдөрүнүн катышуусунда онлайн жыйын уюштурулду. Анда шайлоо алдындагы абал талкууланды. Тактап айтканда, бир мандаттуу Ала Мүдүн шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Бигалиевке байланыштуу Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына талапкерди жана иш чаранын катышуучуларын 2 күндүн ичинде суракка алууну тапшырды. Ошол эле учурда райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин шалаакылыгы да көрсөтүлгөн. Бигалиевке карата Ала Мүдүн районунун округдук шайлоо комиссиясынан алынган материалдар райондук ички иштер бөлүмүнө кайра өткөрүлдү. Ошол эле учурда Нарын облусунун бир мандаттуу Кочкор шайлоо округу боюнча Нурбек уулу бузуулар жөнүндө кодекстин жобосунда жана шайлоочуларды сатып алуу беренесинде каралган шайлоо өнөктүгүн өткөрүү шарттарын бузган. Материалдар борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылда Бековага жөнөтүлүп, талапкерге эскертүү берүү маселеси көтөрүлдү. Бул материалдар Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө шайлоочуларды сатып алуу беренеси менен катталган. Бирок 19-октябрда аталган факты тастыкталбагандыктан иш жокко чыгарылган. Ал эми Нарын облусунун бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер Бакасов боюнча шайлоочуларды сатып алуу беренеси боюнча шайлоо өнөктүгүнүн шарттарын бузуу фактысы боюнча материалдар Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө тактоо үчүн жөнөтүлгөн. Ысык Көл облусунда болсо 26-октябрда Жети Өгүз районунун Тосор айылында Жети Өгүз бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Ибраев жакын туугандары менен биргеликте жакыны дүйнөдөн кайтканына байланыштуу Куран окуткан. Чогулгандардын арасында Ибраевдин тарапкерлери үгүт иштерин жүргүзүп, аны колдоо боюнча иш алып барышкан. Текшерүү иш чаралары жүргүзүлүүдө.